Өлкө башчысынын АТР боюнча чыккан жарлыгына ылайык Гүлчү айыл аймагына Будалык айыл өкмөтү биригип, Нурсултан Тажибаев башчылык кызматка келгенине аз эле убакыт болууда. Келери менен билектүү ишке киришип, айыл өкмөттөгү социалдык маселелерди чечүүгө киришкен. Гүлчү айыл аймагынын борбордук көчүрүндө мыйзамсыз курулуштар алынып, көрктөндүрүлүп жашылдандырылууда. Мындан сырткары эскилиги жеткен көчөнүн көркүн бузган көрнөк жарнактар тазаланып, арыктар чабылган. Гүлчү айылмагы райондук центр болгондуктан бул жерде парктар, музей, кыскасы шаарга ылайыктуу баардык шарттар каралган. Бирок аларды дагы мындан да жакшыртуу аракеттерин биз көрүшүбүз керек. Бул биздин алгачкы планыбыз. Алайда канча район айыл өкмөт болгон болсо, ошонун баардык элдер ушул жерге соода саттык үчүн сөзсүз түрдө ушул жака келишет. Ошон үчүн райондун борборун мындай шаар түйүнү алып келүү биринчи биздин аракетибиз болуп атат. Гүлчү айыл аймагынын тургуну Динара Токобаева үй бүлөсү менен соц контракт алып, айыл аймакта авиакасса ачып иштетип жатат. Айтымында буга чейин 2 баласы менен үйдө отурган Динара үчүн президенттин бул долбоору табылгыс кубаныч болгон. Динара Токобаева сыяктуу башка айымдар дагы үйдө бала менен отуруп акча таап, өздөрүнө өнүктүрүүгө шарт түзүлгөнүнө кубанып турушат. 3 балама 2022-2023 болуп соц контракт алып жүрдүк 6000. Бизнес баштайбыз деп үйдө ойлонуп отурган кезде мен эң эле такалып калган нерсе акчаны кайдан табабыз дегенбиз да. Президенттин ошо жарлыгын угуп 100 000 берет дегенде ошол нерсе менен баштаганбыз да. Мен мурунку пособие алган учурда отурумдук жашоодон балдарыма жакшы жетиштире албайт элем. Мына 100 000 алгандан кийин ошол соода саттыкты улантып, балдарыма кеңири кийинтип, кеңири ичинтип, мектепке жакшы кийимдерди алып берип жетишип калдык. Президенттин демилгеси менен финансылык колдоого муктаж болгон үй бүлөлөр үчүн берилип жаткан социалдык контракт долбоорунун алкагында Алай районунун Гүлчү айыл аймагында 2022-2023 жылы 76 үй бүлөгө 100 000 сом өлчөмүндө акчалай жардам берилген. Бул жарандардын басымдуу бөлүгү алган акчаларын мал чарбачылыгына жумшаган. Бул жылы болсо Гүлчү айыл аймагы боюнча 34 жаранга соц контракт алууга квота бөлүнгөн. Бизде азыр кызуу баардыгы баягы өз максатына жетет. Эми жакырчылыктан чыктык десек болот. Мал алгандар ошо сүтүн сатып, малын багып, музоосун киреше катары пайда көргөндөр бар. Социалдык контракт алган, келишим түзгөн жарандардын саны 76. Бизде багыттары мал чарбачылык основной. Себеби биздин тоолор район болуп, регион болуп, тоолуу айыл болгондуктан анан мал чарбачылык, соода саттык базарда тигүүчүлүк основной ушул багытта да 3 багытта болгон. 76 жаран алган, азыркы учурда баардыгы көзөмөлдө болуп турат. Нурсултан Тажибаев Гүлчү айыл аймагына шаар статусун алуу үчүн жогорку бийликке атайын кат менен кайрылышканын билдирет. Эгер бул маселе оңунан чечилсе, айыл аймактын инфратүзүмү оңдолуп, өнүгүүгө карай багыт алмакчы.